бир топ убакыт өткөндөн кийин казы 3-чү жолу сурады. Жигит бери кайтып калгандыр, карыя деп сурады. Кайтып калды деп чал дагы жооп берди. Эч капасыз. Бир кезде жигит капалуу берди да казынын мөөрүн берип, мөөрдү тереке кадап койсо да, сиздин алыңызга келе турган эмес, казы деди. Келди. Капкачан келип кетти, деп казы жылмайды. Качан? Деген чал чочуп кетти. Келсе мен көрбөйт белем. Казы чалга тигилип туруп, жай гана айтты. Мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек дедиңиз. Экинчисинде жетип калды дедиңиз. Үчүнчүсүндө кайра тартып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы? Деп чалдан сурады. Чал үн сөзсүз башын ийкеп жиберди. Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча албаган болсоңуз, анда теректин кайсы жерде, ага жеткенче канча убакыт керек экенин, жигиттин терекке жетип кайра тартканын кантип билдиңиз? Чал үн сөз жок шалдайып турду. Күнөөсүн мойнуна алып, казыдан жигиттен кечирим сурап, акчасын берген экен. Кандай жумак экен анда? Жакшы жумак экенби? Ким түшүндү? Жумак эмне жөнүндө экен? Эмне түшүндүм? Айта бакчы енді. Çünkü bala, aman bala деген актасын Чалга берип туруптур, бир жакка кетип. Могул 100 сомду сен катыптыр деп, молодец, ана. Эмне депти? Могул 100 сомду катыптыр, мен кийин келгенде кайра бересиң деп чалга бериптир да. Анан кийин bir жыл өткөндөн кийинчи анчы келиптир, бала. анан Чалдан сураптыр да акчасын, анан мен сенден бир да тыйын алган Молодец, бир да тыйын алган жокмун дептир, бала. Чал айтыптыр, мен сенден бир да тыйын алган жокмун дептир. Бала айласы кеткенде эмне кылыптыр? Айылдагы аксакалдарга сураптыр, ушинтип